эл көтөрүлгөндөн кийин бул элдик майрам болуш керек деп ойлойм. Дагы айтып атат да азыр мен. Вот элдердин сөзү менен да 24-март опять неме болот депчи. Болгону менен эч кандай адамга эч кандай өзгөрбөйт да. Как есть, так и ошондой эле калып калат да. Мен ойлойм, вообще-то 24 март это просто баягы кимге керек болсо бийлик, кимдин чөнтөгүнө акча керек болсо ошого керек да. А бизге окшогон мындай карапайым адамдарга вообще-то кереги жок. Эми биз үчүн 24 март майрам катары эле эсептейм. Эмне үчүн дегенде эл кичине билип калды, түшүнүп калды, жашоо турмуштун эмесин үйрөнүп калды. Муну мен төңкөрүш эме деп эсептебейм. Элге бир топ тынччылык алып келди, турмушту үйрөттү. Майрамды эсептейм. 24 марта это не праздник как-то и не красный день в календаре, потому что в этот день многие люди как-то потеряли, там, может, с кого-то были многие предприниматели были обанкрочены. Я не считаю, чтобы этот день должен был быть красным календарем дня. 24 март день революции. Мен мисалы майрам деп эле эсептейм, анткендиги биздин Кыргызстанда бийлик өзгөрдү ошол күнү. Мен майрам деп деле эсептейм. Эми майрамдагандар майрамдай берсин, бирок көбүнчө киши эле майрамдабайт болуш керек да. Эми ал жөн эле революция, бирок бийлик алмашты, бирок элдер андан жыгап деле кеткен жок, эчтеке деле жаңылык деле болгон жок. Бийликтегилер эле бири-бирин эле неметип, өчөшүп, андай мындай кылып эле бири-бирин атышып эле ушинтип атышат го.